Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров Баткен облусундагы иш сапарынын алкагында Испана шаарындагы Тогуз булак, Сумбул айыл аймактарындагы суу каптаган бир нече объектти кыдырды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Ал селдин кесепетинен зыянга учураган турак жайларды жана инфраструктуралык объекттерди көрүп чыккан. Алдын ала эсептөөлөр боюнча селдин кесепетинен келтирилген зыяндын көлөмү 69 миллион сомду түздү. Мадумаров тиешелүү органдарга, жарандарга жардам көрсөтүү, селдин кесепеттерин жоюу, өзгөчө кырдаалдын алдын алуу боюнча тапшырмаларды берди. Жергиликтүү бийликке турак үйдү камсыздандыруу боюнча эл арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүү тапшырылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 2 май күнү саат 18:30 чамасында мөндүр аралаш катуу жааган жамгырдын кесепетинен Лейлек районунда, Тогуз булак, Миң Жыгач айылдарында, Кара Дөө айылынын Катар участогунда жана Испана шаарынын сел өтүүчү сайларда сел жүргөн. Аталган аймактарда үйлөрдүн короолорун сел каптаган. Ал эми кечээ күнү болжол менен саат 12:14 чамасында нөшөрлөп жаап жаткан жамгырдын кесепетинен Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Жаңы жол айылындагы жолдун жээгиндеги арыктарга келген сел батпай, Рти 38 ишканасынын тейлеген автоунаа жол менен агып, жолдун биринчи чакырымында 2 метр аралыгынын бир тарабын жеп кеткен жана жол жээгинде жайгашкан 3 азык-түлүк сатуучу дүкөндү 3 турак үйдүн короосун каптаган. Учурда каттам бир тараптуу өтүүдө. ОКМдин аймактык башкармалыгынын куткаруу бөлүгүнөн куткаруучулар жана жергиликтүү тургундар тартылып, сел суу кирген дүкөндөрдү тазалоо менен бирге автоунаа жолдун бир тарабына убактылуу таш түзүү иштери жүргүзүлгөн. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары Алмаз Кененбаев мурдагы Манас транзиттик ташуулар борборунун аймагында обсервациялык пункттарды даярдоонун жүрүшү менен таанышты. Коопсуздук кеңештин чечимине ылайык болжол менен 670 адамды жайгаштырууга эсептелген 6 корпусту оңдоо иштери жүргүзүлдү. Палаталар бардык зарылдыктар менен жабдылган жана санитардык эпидемиологиялык ченемдерге жооп берет. Бул имараттарды обсервация катары пайдаланууга болот. Ошондой эле аларга оорусу жеңил өтүп жаткан же тиешелүү медициналык көзөмөл үчүн илдеттин белгилери билинбеген бейтаптарды жайгаштырса болот. 2 адамга эсептелген ар бир палатада санитардык түйүн, душ жана ысык тамак берүү үчүн атайын терезелер бар. Мындан тышкары медициналык кызматкерлер үчүн атайын имараттар каралган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана саламаттыкты сактоо министрлигине пункттарды тийиштүү жабдуулар менен, инвентарлар менен толук камсыздоо тапшырмалары берилди. Биринчи вице-премьер-министр белгилегендей, аталган объектилер оорулардын жана медициналык кызматкерлердин тийиштүү персоналдарын коопсуз жана ыңгайлуу иш алып баруу үчүн бардык талаптарга жооп бериши шарт. Манас эл аралык аэропортунда 3 майда Fly Dubai авиакомпаниясынын Дубай-Бишкек чартердик рейсин тосуп алышты. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Аталган учак менен Кыргызстандын 180 жараны мекенине кайтты. Коопсуздукту сактоо үчүн бардык жүргүнчүлөр аэропорттун перронунда тейленип, андан соң обсервацияга жөнөтүлдү.